2013-2017 жылдары карата улуттук туруктуу өнүгүү стратегиясы кабыл алынгандан бери азырынча 77 улуттук долбоор кабыл алганбыз. 18 долбоору ишке ашты деп жазып атат, бирок тизмеси жок. Кайсы долбоорлор ишке ашты? Ошол боюнча иш аракеттер жасаш керек. Азык-түлүк коопсуздугу боюнча программа кабыл алганбыз. 9 тамак аш продукциясы боюнча өзүбүздү толук камсыздаш керекпиз деп. Бирок анын ичинен 3-өн эле биз камсызданып атабыз. 3-өө бул кайсы? Картошка 256% өсүп кетти. Сүт 117%, жашылча жемиштер боюнча 182%. Эт боюнча 56%ке жеткизип атабыз. Мына өзүбүздү камсыздай албай жатабыз. Өсүмдүк майы боюнча 70%, кант боюнча 38%, канаттуулардын жумурткасы боюнча 47%, мөмө жемиштер боюнча плоды ягоды 31%. Мына урматтуу Сооронбай Башарович, бул жерде мына эгерде биздин өзүнүн ички рынокты, биздин элибизди ушул продукция менен камсыз кылсак, мына бул жерде экономиканын өсүшү бар. Мына бул жерде тез жыйынтык берет деген ойдомун. Мына картошка боюнча, жашылча жемиштер боюнча айтып кетти. Мына ушул боюнча ашыкча өндүрүлгөн продукцияны экспорттоо боюнча да ушул жөнүндө ойлонуш керек. Айыл чарба министри боюнча, мына министрлик азыркыдай жерлерден алынган кургак статистиканы чогултуп коюп эле отурат. Реалдуу экономикалык иштер менен алектенүүгө өтүш керек. Мына 5 айдан бери реорганизация боюнча канча деген киргизгенбиз. Өкмөттө Жиналиев деген аппаратта ошо жерде иштейт, мына 5 айдан бери волокита кылып атат. 5 айдан бери МТС жөнүндө, мына кече жакында МТС жөнүндө токтом чыкты. Ошонун да волокита кылды. Аппаратты бардын өзгөртүш керек. Азыр аппаратты өкмөттү, министерствонун структурасын өзгөртүп, ал жерде башкача көз карашты барыш керекпиз. Заманбап лабораториялар, прогноз жасоочу борборлор, маркетинг кызматтары, сертификат, лицензия берүүчү борборлор уюштуруш керек. Мына ушундай окшогон жумуштарды аткарыш керекпиз. Министрликтин курамында фермердик чарбаларга, дыйкандарга прогноздук сунуштоо алдын ала заказ. Бул гос заказ эмес, анда заказ бере турган министерство болуш керек. Эми Сооронбай Башарович статистикага өтсөк. 2015 жылы 130 миллион АКШ долларын ашуун суммага айыл чарба продукциялары экспорттолгон. Бул жалпы республика боюнча экспорт боюнча 10% экен. Негизги экспорттолгон товарлар бул сүт 24 миң, жашылча жемиштер 158 миң, тамеки 2 миң тонна. Бирок биз Евразеске кирдик. Евразестин негизинде 600 ашуун бизге товарлар киргизилген. Мына бизге 600 ашуун бизге мүмкүнчүлүктөрдү берди. Мына ошо 600 товарларга ошо жерге караш керек. Ошо жерде мына бизге канча деген рынок ачылды. Мына ошо жерге биз аябай көңүл буруш керекпиз, урматтуу Сооронбай Башарович. Ал жерде мына жер жемиштер боюнча кайра иштетилген консерва, сок, кургатылган түрдө жаңгак, мисте, фасоль, горох жана башка азык-түлүктөр. Мына жакында Кытайга барып келди министр. Бал боюнча да мына канча деген келишимдер келип атат. Ушул бал боюнча дагы караш керек. Кредитти алып атабыз, растениеводство алабыз, животноводство алабыз, башка эч кандай кредит албай атат. Башка нерсеге да үйрөтүш керек. Мына ошого сиздер көңүл бурсаңар жакшы болот. Андан сырткары мен мына экспорт боюнча айткым келет. 2015 жылда экспорт 2014 карата салыштырмалуу 11%ке азайды. 11%ке азайды. Эгерде алтынды эсептесек, 13%ке экспорт азайды. Мына бул эмне? Кийим-кече 2,5 эсеге азайды экспорт. 1-2 эсеге нефтепродукт экспорт азайды. Пакта 1,5 эсеге азайды. Бизде бир эле тармак калды. Бул тез жыйынтык берүүчү бул айыл чарба. Эгерде биз айыл чарбаны көтөрсөк,
Эгерде биз ушул багытта, ушул тармакта көңүл бурсак, биздин жараныбыздын үй бүлөсүндө киреше көбүрөөк болот. Эгерде биздин жараныбыздын кирешеси көп болсо, салык төлөнөт, айлыктар төлөнөт, экономикабыз ошондо өсөт. Эгерде экономикабыз өссө, анда коопсуз дагы болот, билими дагы болот, ден соолугу дагы болот. Мына Таласта, мен сизге маалымат айтып коеюн, Таласта bir mektepte 30% медицинский осмотрдан өтүштүр, аскерге чакырып атканда. 30% бойлору жана салмагы жетпей, мыналар ушу 30% балдары жараксыз болуп калды. Тамак ашындагы мектептерде караш керек. Эгерде биз генофонду ойлонобуз десек, ана ошо мектептен башка тамак ашты караш керек. Ден соолукту караш керек. Мына 51% жүрөк кан тамыр оорулардан каза болуп атышат, жалпы өлүмдөн. Ошол көрсөткүч иш түшпөй койду. Ал дагы бир социалдык жактан дагы көрсөткүчтөр болду. Мен акыркыда сүйлөйт элем, акча жок деп айтып атышат Сооронбай Шарипович. Мен сизге бир мисал айтып коеюн. Агентство по защите депозитов деген агентство бар. 1 миллиард сом акчасы бар. 5 жыл иштеп атат, 2008 жылда канча 8 жыл иштеп атат. Болгону 15 000 сом эле 8 жыл ичинде бир депозитке мындай жардам берди. Ошол 1 миллиард сом жеке менчик коммерциялык банкта депозит кылып койду. Ошодон процентти көрүп жашап атат. А ошол акча Айыл банкка, же РСК банкка, же баягы дыйкандарга берип аткан кредиттер ошол банктарга берилсе, ошол акча экономика иштей турган акча. Мен сиздерден суранат элем, бул жерде мына укук коргоо органдары өкүлдөрү отурат. Сиздер да мына мамлекеттик ишканаларды текшерип чыккыла. Мамлекеттин акчалары ар бир банктарга салып койгон депозиттерге. Ошо депозиттерде процент алып иштеп атышат, жашап атышат. Ошону текшерип, ошо мамлекеттик банктарга салсын. Рахмат.